Май айында жаз айларында болгон окуяда билесиздер. Ал жерде мен бул жерде көп бул биздин билдирип аткан маалымат сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдө угуп турат. Ошондон туура түшүнүңүздөр. Мен көп нерсени ачык айтпайм. Биз кылмышын козгогонбуз. Ал козгоп тергөө жүрүп атат. Ал кылмышын алкаганда канча үй өрттөндү, канча материалдык зыян келтирилди, канча жаран каза болду, кандай дене жаракат алды, биз толук баарын тергеп бүткөнбүз. Бирок жыйынтык чыгара албай атабыз, анткени жоопко тарта турган адамдар тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер башка жак. Анан бул жерде чек ара маселеси бар. Ошол жагынан да бүгүн жыйынтык чыгара албай турабыз, бирок тергөө аракеттери 80% бүткөн бул боюнча. Кечек окуялар боюнча да козголду, ал боюнча тергөө жүрүп атат. Сүртөн айтканымда маалымат ушул. Рахмат.